Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, урматтуу мекендештер, биз сиздерди шайлоонун Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине депутаттарды шайлоо өнөктүгүнүн өтүп жаткандыгы боюнча маалымдоону улантып жатабыз. Ал эми азыр чет өлкөлөрдө ачылган Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө, элчиликтеринде жана консулдуктарында ачылган шайлоо участкаларына шайлоочулардын келиши тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Айдарбеков Чыңгыз Азаматович маалымат берет. Анда эмесе Чыңгыз Азаматович, сөз сизде. Рахмат. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Азыркы тапта Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекендештерибиздин бүгүнкү өтүп аткан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоосунда добуш берүүсү уланууда. Жарандарыбыз биометрикалык каттоо тартибинин негизинде добуштарын берип, негизи эле жүрүп аткан шайлоо жыгердүү катышууда. Акыркы маалымат боюнча Бишкек убактысы менен саат 17:00 карата шайлоого катышкан Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы саны 5604 түздү. Башкача айтканда, чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде шайлоочулардын жалпы катталган тизмесинин санынан 17,18% түздү. Учурда 28 чет мамлекетте түзүлгөн 45 шайлоо участоктун ичинен бирөөсү гана ачыла элек. Бул Вашингтондогу шайлоо участогубуз, анткени ал убакыттын айырмасына байланыштуу өз ишин 1 сааттан кийин баштайт. Демек, убакыттын айырмасын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде өткөрүлгөн шайлоонун жалпы жыйынтыктары тууралуу маалымат кошумча берилет. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Рахмат, Чыңгыз Азаматович. Эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Добрый день еще раз, уважаемые соотечественники. В настоящее время продолжается процесс голосования граждан Кыргызской Республики в зарубежных странах на выборах депутатов Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики. Наши граждане голосуют согласно правилам биометрической регистрации и в целом активно принимают участие в проходящих выборах. Согласно последним данным, по состоянию на 17:00 по бишкекскому времени, общая явка избирателей составила 5604 гражданина Кыргызской Республики. Это составляет 17% от общего числа зарегистрированных в списке избирателей в загранучреждениях. На данный момент из созданных в 28 иностранных государствах 45 избирательных участков, только один участок еще не открылся. Это наш избирательный участок в Вашингтоне, который в силу часовой разницы начнет свою работу через 1 час. Таким образом, принимая во внимание существующую разницу во времени, информация об итогах голосования в загранучреждениях Кыргызской Республики будет предоставлена дополнительно. Благодарю за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба в здании Дома правительства. О текущей явке избирателей за рубежом вас проинформировал министр иностранных дел Кыргызской Республики Айдарбеков Чыңгыз Азаматович. Продолжать информировать вас о ходе проведения выборов мы передаем слово в пресс-центр Центральной избирательной комиссии. Спасибо за внимание.